жакшылык кылыш үчүн сөзсүз бирөөгө жамандык кылыш керек деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу Бишкек шаарынын экс-мэри, ошондой эле экс-депутат Нариман Тулеев мырза болмокчу. Саламатсызбы, Нариман мырза? Сиз мэр болуп турганда, Бишкек шаарынын мэри болуп турганда, мындай сөз эмес, менин оюмча көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнүктүү жумуштар жасалды эле деп ойлойм да. Бул менин оюм. Менин оюмду колдогон көп адам болуш керек, себеби мына түштүк магистраль жолун ачтыңыз. Бул шаардын жана ичиндеги тыгылып аткан машинелер үчүн абдан эле жакшы бир жеңилдик болуп калды да. Анан менин оюмча шаардын эң бир сулуу көчөлөрүнүн бири болуп калды. Андан башка Баканбаева көчөсү, бул негизги аянтыбыз. Алатоо аянтын гүлбак кылып мындай гүлдөн саат жасаганыңызды, анан жанагы музыкальный фонтан деп коет го, түсүн өзгөртүп үй бүлөң менен келбей салганга абдан жагымдуу болчу да. Андан башка жаштар үчүн деп жана унутулуп калган ак кеменин тушунда болуш керек, жана велотрек деп илгери велосипед велоспорттун спортчулары машыкчу жер бар, көлчүк. Ошону да оңдоп, жаштар үчүн сүйүү багы эле ушундай аталыштуу болчу. Бул абдан сонун жумуштар болгон да. Шаар таза болчу. Анан эгерде сиз дагы бир 2-3 жыл мэри болуп турганыңызда кандай өзгөрүүлөр болот? Мен ойлойм, дагы 3 жыл болгондо программа түшүп кеткенбиз. Ошол дагы 3 жыл болгондо Бишкек шаар башкача шаар болуп калды. Бул Бишкек шаар баягы илгери мындан бир 25 жыл 30 жыл мурун ушул Бишкекте жашаган тургундар ушул нечеле функция шаарды, мисалы проспекттери, жашыл болуп, парктары көрүп жашаган. Ошондой жакшы бир башкача бир шаар болгон биздин программа боюнча. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Бирок жана сизге айтып кеткеним, албетте мен ыраазымын. Кичинекей болсо да шаарга келип иштеп кеткеним. Анан эми баягы эл ойлойт, көчөдө жүргөн адамдар ойлойт, көп эле саясатчылар ойлойт, ой ошол мэри болуп барып иштесем деп. Айтып кетерлик, бул иши абдан кыйын. А жерге барып жөн эле отуруп кеткен болбойт. А жерге барып кетип калгандар мына монтип билинип калып атпайбы? Бул мэрдин иши, бул эртең менен элден биринчи туруш керек. Элди жумушка узатыш керек. Тургусу, чайын берип, туалетке алып келип туруп, анан автобуска салып туруп, жумушка айдаш керек. Бул мэрдин жумушу. Кайра келатканда жумуштан тозуп алып, автобуска салып, кара тактанга үйүнө жеткириш керек. Бул мэрдин жумушу. Ошол бир жери кичине жетпей калса, бул Бишкектин тургундары мэрди урушат. Ол мэр иштебей атат деп. Эми ошол тургун үйүнөн жумушуна барганга чейин ошол жолду тазалаш керек мэр. Жууш керек. Автобус жүргүзүш керек, светти бериш керек. Ошол жерге арыктарга суу бериш керек. Бул көп жумуш. Мисалы, мен бир 2-3 окуяны айтып коеюн. Ушул мэрдин мисалы иши кандай, мисалы Зеленхоз мен келгенде бир 2-3 айдын ичинде 96 жетекчини алмаштырдым. Баары баягы көнүп, бул жумушу менчик катарында кылып алышты баары. Менчикте болгон. Менчикте алып, бул баягы атасынан калган жумушта болуп, баары уже көнүп алышты. Мыкчы болуп турган. Анан ушул Зеленхоздун бир эле мындай чакырып алып сурады. Аксакал, эмне иш кылып атасың? Отчет алып атам. Жыл сайын 15 000 роза тигем дейт. Шаар боюнча. Шаар боюнча 15 000 роза тигем дейт. Анан розаны канчадан тигесиң десем, акчасы мончадан тигем. Канчадан тиккенден кийин дагы суусун бериш керек, тигүүсүн бериш керек. Тимиле асмандын башы. Анан ошол кезде жаңы гүлдөр чыгып аткан да. Мисалы,
петуния, бегония деп мисалы гүлдер чыгат. А эмнеге муну тикпейсиңер десем, эми ал абдан кымбат. Эмнеге отургузбайсың десем, ал часингтерде 1,5-2 сом. Анан аны сууга арганыбыз кым болот? Ошо менен 3,000-4,000 сомго чыгып кетет. Bir gül. Анан анан хорошо дедим. Анан 1-2 күн аутка кичине эме алдым да. Студенттерге кайрылдым. Миңдей студенттерге алып келип, мени алып келип, анан сурадым. Ушул санап берлечи Бишкектеги картасын бердим, жана сенин болсун. Санап берлечи, ошо канча гүл бар. Гүлдөп турган гүл. Анан баягы 15 эмес, 15-тин бир эмеси да жок анынчы. Анан кайра чакырдым баягы жетекчисин. Алтыным. 10 жылдан бери отуруп турсуң. Жыл сайын 15 миң роза, 150 миң роза болду. Кана калган? Мына студенттер санап чыкты, 5,5-6 миң роза бар экен. Кайда десем, мен муриттар роза. Писать этебиз да, тигинтет деди. Мына кой дедим Мырзапар. Сиз өзүңүз кетесизби, же прокурорго берейин десем, жок, мен өзүм эле кеттим деди. Ошентип 90-дан 96 жетекчи кетип калды. Кой, мен өзүбүз эле кетебиз деп. Анан ордунда жаш балдар тап келип, таза балдар тап келип отурсун. Мына ошол татмакка иштебизди. Ошондо мен билем, ушул Чехиядан барып, жана гүлдү айтып атпайбы, Арман деп гүлдү дегенде. Ушу Чехиядан барып, өзүм барып алып келдим ушул гүлдү. Гүлдүн сорту петуния дегенде. Анан ошону ушу билем, Зеленхоздун начальниктин кабинетине өстүрдүк. Ушу 1 миллион петунияны Зеленхоздун кабинетине өстүрдүк. Директордун кабинетине, приемныйына элди куалап чыгып, анткени ал кезде баягы питомниктердин баарын талкалап кетишкен. Ошол убакта 2 айдын ичинде кичинекей питомник ошол жерге койдук, жылуусун бердик. Анан ошентип ошол гүлдү ошол жылы өстүрдүк. Өстүрдүк да анан алып келип туруп Бишкек шаарга сепкенде эл түшүнбөй да калды да. Бул каяктан гүл? Эмне гүл? Эми ойлой берсеңер эми 10-15 жыл 15 миң роза тигебиз деп эле 15 миң розанын акчасын жеп койшот. Анан бул жерден түлеп 1 миллион роза тиксе, албетте эл таң калат да. Бул каяктан келди? Бул каяктан келди деп. Бул мына гүл боюнча. Анан гүлдү мен ойлойм да, мен ушу мэр болуп атканда ар бир проблеманы мен астына түшчүмүн. Ошол эле совещаниядан арыздар көп түшө баштады. Ушул Ататүрк паркка суу жетпейт. Анан мен сурадым, эмне жетпейт? Эмне проблема? Десем, арыктардын баары Союздан бери комокторго берип тигинтип талкаланып калды. Анан койчу деп турганда өзүм эртең менен бардым. Bir 2 жетекчисин алып. Акырын анан 12-чи микрорайондан арык ошолда башталат. Ошолдон арык менен жүрүп отурсам, баары эле таптап арык. Аны просто карап койгон киши жок. Изилдеп койгон киши жок. Анан ошол сурадым, канча жыл болду иштегениңе? Десем, 3-4 жыл болду. Анан ушуну өзүм текшерип койсоң болбойт беле? Десем, мен текшерген эмесин дейм. Фачунондарга айткан дейм. Анан фачунон чыкырдым. Бергенчи. Мына текшердик. Арык бар экен го. Буруп койсом кетет экен го. Эмне проблема десем, мен элдер айтып дегенде мындай. Мына ушинтип тилекке каршы система, шаардын системасы иштебей калган. Тилекке каршы эптеп айлык өзүнүн жандарын жан багып алган. Ушул эле боюнча, мусор боюнча мисалы, эмне тилек келип мусорду жеңген. Бул мусордун жеңгени бул ууручулук. Мисалы, мага чейин 4 рейс жасачу экен да, мисалы, бир машина, жана тазалык шаардыктарды көп көрүп калат, жана КамАЗ бир машина, мусоровоз машина, ошол үйлөрүнөн келип алып кетип атпайбы? Ошол алып кетип, ошол бир күндө 4 рейс жасайт. Bir reisine 60 litre je saylap береді, je бензин кетеді. 60 литрин күн 40 сомдон болгондо 2400 сом. 2400. Ошол 150 машина бар. 150 машина шаарда 150 машина бар. 150 машина. Анын бир жүрсө бир 50-60 жүрөт, калганы бузук. Бирок баары ошо кезде жүрүп атат, иштеп атат деген акчаны бечиш керек да. Акчаны списать этиш керек. Анан ошонун бир рейси мэрдин ставкасы экен. Мэрге алып келип беришкен. Бир рейси 150 машинадан 60-ка көбөйтсем, ошондо канча
9 тонна бензин болуп калат. 9 тонна бензинди азыр 40 сомго көбөйтсөң канча болуп калат? 360-400 миң сом. 300. Күнүгө мэрге алып келип беришет. Ошончо акчаны. Күнүнгү ставкасы мэрдики. А мэрге эмне иштей берет да? Мисалычы, күнүгө мисалы ошо кезде ошол курс менен $10.000. 30 күндө $300.000 алып келип беришет. Мынакей. Дагы рейси бул аким жана зам акимдердики. Алар бөлүп алышат. А дагы рейси бул жанагы тазалыкта иштеген ошо кезде бизге электе комбинат благоустройства деп 4 районго бөлүп алышты. Ошонун 4 начальниги бөлүп алышат. Баягы шопурга бир рейс калат. Ошол бир рейси чала алай жасап, анан адыл ойнойт да. Мунулар жеп атса, мен 4 рейс жасасам, кол коюп берсем, муну акмактар үчөн жесе, эмнеге мен иштейм деп анан ал жейт өзүнүкүнчү. Ошо менен шаар болбой эле. Бардым деп кол коюп коет, бирок самым деле барбайт. Мисалы, ошол 10 точка болсо, аны 25 точка жерден алып кетсе, 25-ине барбайт да. 1-2 точкасына барат, өзүнүн ишин кылат, алып барып туруп, башка мисалы чачникке барат да, чачниктин грузун жүктөйт, андан 5 миң 10 миң сом алат, аны алып барып турат да. Шаардыкы жатат ошол жерден каралбайт. Аны караган киши жок. Эмне карайт? Баары долодо болсо. Анан биз эмне кылдык? Биз мына мен бир күндө бирдеме деп тийишейин десем, митингге чыгабыз дейт, забастовкага чыгабыз дейт. Же тазалыктын директорун кетсин деп, же мэрди кетсин деп чыгабыз дейт. Булар көнүп алды. Эмне кылдым мен? Bir günün içinde 80 bir 100 şopurdu almıştırdı. Bir tünde. Bir tünde emi şopur degen tabu soğuk emez. Ошондо өзүм ишканаларын, туушкандарды суранып, бияктан суранып, балдар жакындарын алып келип ошентип, ошол чтобы безболезненно кетиш үчүн, безболезненно оңдош үчүн көрөлүп дедик да. Бир күндө ошондой кардинальный мера бар. Кесип туруп ыргыттык да. Хирургический подход. Кесип туруп эле чирикти алып ыргыттык да, жаңын алып келип туруп койдук. Мына ошо менен бир айдын ичинде шаар тазалана баштады. Тиги полигонго алып барып туруп видео коюп койдум. Видео наблюдениени коюп койдум. Только мага гана алып келип берип турушат. Анан вес коюп койдум. Машина пустой кетип атабы, же пустой кирип атабы, же вес менен кирип атабы. Эгерде пустой кетсе, шопурга штраф. Ошо мен кезде шопурлар айлыктары 30 миң 40 миң сомго жеткен. Такнакай ошол bir reis bolsa bir reisin жасап, bir reis bolsa фактически екі reisin жасап, Такнакай барып төгүп 30-40 миң сомго бул муниципалдык служба үчүн бул чоң акча. Азыр деле чоң. Ошолорду түз иштесин, ошолор таза иштесин деп туруп программа түзүп, оларга үй бере баштады, жер бере баштады. Ошондук биз 2 жылдын ичинде шаардын ичине оңдодук. Сиздин жоогуңузга көрсө иштесе болот экен. Мындай да. Бизнесте деле иштесең болот да. Бир жерде да иштеш керек да. Бирок иштегенде үстүртөн иштебей, ылдый түш керек. Ылдый түшпөй менче эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Мына эгерде мен ылдый түшпөсөм, ошол эле күлөсмөн эмес. Мисалы, мен ошол тазалыктын жетекчисин бир күн, 2 күн, 3 күн ошол жерде отуруп, ошол системасына көнүп, эмне болуп атат, эмнеден кетип атат, каяктан катарчылык кетип атат, мисалы. Деп, мисалы, ошондон тазалыкты оңдоп, мисалы, корабль кылып, мисалы, мен өзүмө мындай элестеп, корабль, анан бар машинесин берип, бүт барын берип, айлыктарын берип, бүт бары уже тазалана баштаганда мен ойлодум, буга парус кийгиздим, эми Кудай көрсө кеттим деп туруп, ошентип bir sistemadan bir sistemaga өткөрүп отуруп, эми кичине жетишпей калдым, бирок эми турмуш экен. Siz ушул Бишкек Фрунзе шаарында төрөгөр экенсиз. Арматылык катаңыз Кыргыз Республикасынын ардактуу куруучусу болгон экен. Калп айтпасам ушул шаардын жарымынан көп курулуштарына кол тийген адам экен. Ошонун баласы siz болуп атпайсызбы? Анан кесибиңиз боюнча биздин жанагы Политех институтунун инженер-строитель кесип боюнча бүткөн экенсиз.
Мен жеке менин көз карашымда бул мамлекеттик кызматка келгенге чейин көбүрөөк жеке ишкерлик менен, бизнес менен алектенген экенсиз да. Кыргыз темир жолуна андан кийин мэрге келгенден кийин эле анан саясий айдында Нариман Тулеев деген ак пайда болду да. Анан жанагы кыргызда дагы бир жакшы сөз бар. Ит күлгөн түлкү сүйбөйт депчи. Сиз азыр муну айтып отурсаңыз, бул элге көп жаңылык болуп туруш керек. Себеби көпчүлүгү эмне үчүн шаардын мусору тазаланбайт, эмне үчүн шаарыбыз өспөйт деп ойлонгону менен, механизмдери кантип тазаланыш керек, кандай тазаласа болот, кантип өстүрсө болот дегенин көбү билбейт болуш керек. Мына сиз азыр өзүңүз айтып отурасыз. Жана темир жолдон кеткениңизде артыңыздан бир топ сөздөрдү айтып жүрүштү. Теги Россиядан вагондорду алып келип, туура эмес алып келип, бир топ акчага батты, карыз кылды деп. Анан бул автобус, шаардын ичине автобуска бергениңизде да бул дагы бир топ чууну жаратты. Акыркы убакта ошонун аркасынан менимче сиз абдан чоң акча төлөп, өзүңүз айткан жана сөзүңүздүн башында айткан түрмөгө да отуруп чыктыңыз окшойт да. Буга мындай кичине бир капарчылык болбойбу? Ушундай мени жасасам, мындай жасап койду деген. Биринчиден темир жол боюнча айткандыгым, темир жолдон баштайлы. Мен ойлойм, баягы ким гана болбосун, келгениңди ойлобо, кеткениңди ойла. Туура сөз. Эң мындай ушул саясий жерде каякта болбосо да ошол биринчи жерде туруш керек. Келгенди ойлобо, кеткениң болот. Ошо кеткенде эл кандай деп айтат. Жеп кеттиби, же бурдап кеттиби, же талкалап кеттиби, же иштеп кеттиби деп мисалы. Өзүң айтып атпайсыңбы? Саясий эмеге сразу чыгып кеттим дейт. Мен чыккан жокмун, мен саясийге аралашкан жокмун. Мен өзү эл чыгарды. Биринчиден бул темир жолдон мисалы. Темир жолдон мен мисалы өзүм деле байкадым, мисалы темир жолдон дагы мэриядан мен мындай телевизорго чыгып алып, передачаларга чыгып алып, мактанып, мындай тинтип талкалап атабыз, муну талкалап атабыз деп мен андан алыс болчумун. Иштеп атабыз. Автобусу келет, шаарды тазалайбыз, тигинисин тазалайбыз, аны эл өзү эле өзү баалап иштеп атат. Оңолуп атат деп эле эл аны жазат. Вагондор боюнча, мисалы вагондор боюнча. Ошо кезде бул тарых, анан эч жакка качып албайсың. 1000 деген телеграмма бар. Ошо орустар менен казактар, мына Евросоюз биздин жанагы самолетторго абасын жаап койгонбуз, кара тизмеге кирип, биз да кара тизмеге киргенбиз. Темир жол. Албетте. Биздин вагондорубуз көрсөңөр ошо кезде товар жүктөп калган, эл жүктөлчү эмес. Эмне товар жүктөлүп калчу. Мындай проход болчу. Анан вагондор болсо 25, 30, 40 жыл болгон, ремонттолгон, ошол эптеп эле жүргөн вагондор болчу. Бул жөн эле товар ташыган вагон болуп калган да. Анан ошондой келген телеграммалардын баары келген, бизди чоң списокко киргизип, бүттү, мындан кийин вагондорго жылбайт деп. Анан ошо кезде мисалы, ошо кезде 60 вагон алып келдим. Бекер. 25 жылга суткасына $30 төлөп аттык. 32-30 доллардан төлөп аттык. Лизингке. Bir vagon мисалы. 80 место bir vagonda. Мен bir vagonda суткасына 32 франк болсо, bir vagon 80 место. 80 орындык. 80 орын. Bir билет $200. Bir vagon. Суткасына $16,000 берет. Мен түшүндүм. 32 франк менен, хорошо $50 болсун. Мына $50 $50 болсун. Күнүкүсүн $16,000 берип атабы. Бүгүнкү пайдасы. Мен келгенде, 1000 эсе көп болду. Мен келгенде темир жолдун бюджети 800 миллион сом болчу. Жалпы бюджет. Жалпы бюджети. Мен кетип атканда 3,5 миллиард сом болуп кетти. Бул кайдан чыкты? Бул ошол жанагы урдап аткан эмен баарын алып келтирип темир жолго койгондон калды да. Анан
Сен айтып атпайсың, 30 төлеп атат тигүү деп. Жанагы 16 000 доллар 60 вагонго эсептесең, ошонун акчасы түшүп атпайбы? Каяка кетип атат? Каяка кетип атат да? Мына бүгүн 2 вагон эле Россияга атталган, 2 поезд. Мен кезегинде 7 жолу Москвага атталды. Состав. Состав деген мисалы 20 вагон, bir составда 20 поезд болса 80, 1600, 2000 адам күнүгө кетип атпайбы Москвага? Барып кайра кетип атат. Бирок сиздин убагыңызда жана сыртка чыккан челночный бизнес деп коебу, ошоларда күчүгөн убак болчу. Күчүгөн убак эмес деп. Менин убагымда 2008-жыл. 2008. Бул кризис, дүйнөлүк кризис. Вы запомните это. Тескерисинче. Наоборот, мисалы эчтеке турбай калган. Ошол эле мисалы российский миллиардерлер, мисалы мен билем да, Дерипаска жана Forbes'тун рейтингинде 20-21 миллиард болуп турчу. А кризисте минус 7 миллиард болуп калган. Мынаке, ошол кезде иштедик биз. А кризис 4-5 жыл болду. Туурабы? Кризисте эмне деген миллиардерлер бири-бирин атып, бири-биринин асын өлүштү. Ошол убакта иштедик биз. Мына темир жол боюнча, мына экинчи шаар боюнча албетте автобустарды айтып атышат. Автобусту. Бирок тилекке каршы мисалы 200 автобус алып келдик. 200 миллион сом затрат кылдык. Бирок 20 жыл мурун, 20-15 жыл мурун сессиядан сессияга келген мэр мына мен автобус алып келем, мына мен автобус алып келем, мынаке деп элди алдап келишти го. 200 автобусту алып келдик. Алдабай туруп алып келип бердик. 200 автобустун артынан 600 автобус келди го. Баш аяк 800 автобус. Баш аяк 800 автобус. 600 бекер келди го. А эмнеге Тулеевди 600 автобусту бекер алып келген үчүн соттогон жоксуңар? Я айткылачы. 600 автобусту мен эле мисалы частный фирмама мисалы бул жеке Пекиндин мэри менен тааныш. Жеке министр коммерция Кытайдык менен тааныш. Кандайдыр мамиле менен мен бекер алып келдим. Ошол эле тиги түштүк магистралды деп атпайсыңбы? Ошол эле түштүк магистралды революциядан кийин ошол эле түштүк магистралга бекер салынса да иш козгошкон. Мына ошондой жерге барганбыз. Ошондой кандай десем бир нонсенстерге барганбыз. Бул Тулеев ишил атын, бул Тулеевдин атын жоготуш керек. Бул Тулеевди эл көтөрүп кетет. Бул Тулеевди дагы бирдеме болуп кетет. Бул Тулеев бийликке келсе тигинтип кетет. Эл сүйүп кетет деп Тулеев эмне гана кылган жок. Менден кеткенден кийин мэрлерге мисалы мага мэр болуп турганда мамлекет бир тыйын берген эмес. Азыркы мэрлерге мисалы көрүп атасың аны грант 100 миллион доллар грант берип атышат. А до этого мисалы ар бир мэрине мисалы ар бир жылда 30-тан 40 миллион доллар беришти. Мага андай акча берсе, мен Бишкек шаарды долюп баперек 2 sıradan асфальттап коймокмун. Андай акчаны биз көргөн да эмеспиз. Не мечтали, орустар айткандай. Анан ушинтип иштегенибизге мисалычы неге мен эметишим керек экен? Ушу мени куугунтук кылып койгон, мени эл куугунтук кылган жок. Мени ошол эле укук коргондор жана дагы башка саясатчылар куугунтук кылды. Эми ал убакыт. Мен алган мисалы эбийим ушул 4 жыл абакта жатканым бар. 4 жылдын ичинде мен кичине башкача болуп чыктым. 4 жылдын ичинде кичине көп нерсени түшүнүп чыктым. 4 жылдын ичинде буга чейин оюмда башка көп нерселерге башкача болсо, азыр уже академик болуп чыктым. Башка көз караш. Баягы бирде жигит төмүнө бирде жигит жөө жүрөт деген ал ошол алдан эч эметпеш керек. Мен чындыгында элдин көзүнө көп маалымат туура эмес, жетерине дагы бир жолу анан отурам да. Азыркы сиз айтып аткан өзүңүздүн оозуңуздан угуп аткан сөздөр чын болсо бул чындыгында көптөн чоң сыйга татый турган жумуштар. Биз 2010-жылы революция кылып өспөй калдык, жетпей калдык. Мына эми дүркүрөбөсүбүз дедик эле, менимче өсмөк турсун ушу жеткен чегибизден бир топ артка кетип калгандай сезилет.
Сиздин оюңузча ошол сиз алып берген 800 автобус кайда азыр? Мен шаарда көрүнбөйт да ошол 800 автобус. Жанагыда жүргөн маршруткада жүргөндөй. Аларды кайра алып кетип калышты. Мындай да. Уже 9 жыл өттү. 9 жыл өттү. Мен алып келгенде. 9 жыл өттү. Анан 9 жыл бирөөнүн аягын бирөө карайбы дегендей. Мисалы, эжек болсо да эжекке тамак берет да. Эжекке суу берет. Эжекке жем берет, чөп берет. Карап турат. Туурабы? Анан эгерде эжек карабай эле, жем бербей, чөп бербей эле, даңкылдап эле мене берсең, автобус эмес, эжек өлүп калат. Мисалычы, эми кышында мындай да, бул муниципальный транспорт деген аябай бул кымбат нерсе да, кымбат дорогостоящий инструмент да. Бул азыркылар айтып атпайбы, ай, частникке берип койсом. Частник эч качан андай иш кылбайт. Частник только чөнтөгүн ойлойт. Мисалы, кайсы жерде выгода болуп турса, мына азыр бизде карагылачы шаарда эмне болот? Маршруткалар бири-бирин кубалашып, бири-бирин жанталашып, ошентип иштеп атышат го мисалы. Адам арты кандай? 5 киши отурабы, 10 киши отурабы, 40 кишини салып алып уруп атышат го мисалы. Туурабы? Андай болбойт да. Бул жерде муниципалдык транспорт, бул жерде безопат, элдин безопасности, ошол график менен жүрүшү, ошол таза турпаты, шаардын көркөмү, көп нерсе бар да бул жердечи. Анан ушунун баарын тилекке каршы прокурор түшүнбөйт. Бул бир. Экинчи, кышында кышкы дөңгөлөк алыш керек. Кышкы солярка коюш керек. Кышкы тасол коюш керек. Туурабы? Мындай техника. Анан карап туруш керек. Техосмотр. Запчасти сынат. Айны бул эми 600-700 киши шопур, бул күлейген кандай десем ишкана. Аны карап туруш керек. Кичинекей жанагы мисалы кичинекей ресторандарда эле мисалы ээси карап туруп алса, повар ары урдап, техникасы бияка урдап, тигинси бияка деле окшоду. Аны карап туруш керек. Аны ар бир нерсени контролдоп алыш керек. Контролдоп туруш керек. Ар бир автобусту бир шопурга жабыштырып, ошол шопур жооп бергендей кылып, ошол эгерде бузулса ошондон сурап, мисалы, ант менчи бизде болбойт. Туурабы? Ошон үчүн ошонун баарын карап, ошонун баарын иштеткенде адам керек. А жөн эле келип мен начальник болдум, тиги бул десең, ал иштеп албай, ылдый жагында эмне болуп атса. Анан Татнакай, мисалы, менин убагымда Татнакай иштеп кеткен. Гарант, мисалы, гарантия муниципальный транспортта 5 жыл. 5 жыл. 5 жыл. 5 жылдан ары иштешпейт. Гарант. 5 жылдан кийин автобус списать этип, жаңы автобус алыш керек. Анан аяктан карабаса, азыр уже 9 жыл өттү. 9 жыл өттү, карабаса, оңдо болсо, эчтеке кылбаса, бирин запчасын бирине кийгизсе, ошентип болсун. Ошодогу ишпи, жумушпу дейсиз. Эми сиз жана айтып атпайсызбы? Күнүнө $30,000 чакын, айына $300,000 алган мерке башын оорутпайт да. Мен мага чейин ошондой экен да. Азыр билбейм. Азыр билбейм да. Мисалы, бирок ошол тазалыкта, ошол мен бир кезде кубала билген ошол аферист дагы иштеп атат. Мына ошол жетекчи. Кайра иштеп атат. Ошол ушунча иштеп атат. Ошондой эле болот. Эми аны мен билбейм. Мен мисалы мен укук көргөн эмесмин. Бирөөгө жамандык кылбайм. Бирок мен келгенде ошондой экен. Шаардын келбесин карап туруп ошондой эле болуп атат окшойт деген ой келет да. Себеби жакшы болсо жакшы деп айтмакпыз да. Анан Нарима мырза дагы бир суроо. Сиз коомдук ишмер катары, чоң ишкер катары сыртка көп чыгып болушуңуз керек. Европа өлкөлөрүнө жакын өлкөлөргө, комшу өлкөлөргө. Ошолордун мындай карап турганда, неге деле алардын борбор шаарлары, борбор эмес, жөнөкөй эле шаарлары деле бизге салыштырмалуу абдан өнүгүп өскөндөй да. Бизге эгерде конок болуп чет элден бирөө келип калса, ошол площадьтин тегерегин эле көрсөтпөсөк, башка кай жерге көрсөтөбүз? Тоонун арасына алып чыгып кетпесек, мындай көрсөтө турган эле жерибиз жоктой да. Ошондой жерлерге, шаарларга түшкөндө сиз мындай салыштыруу болуп, мындай шаарым ушундай болуп атат, ушундай кылсак болот эле деп мэр болуп турганыңызда деле, мэрден кеткенден кийин ушундай ойлор болобу сизде? Ал үчүн Бишкек шаарды сүйүш керек.
ошондой кылышчу. Экинчиден мен сага бир случайды айтып берейин, окуяны. Ошол окуянын кийин ошол бүткөндөн кийин үй бүлөмө да айттым, атама да айттым да. Убагында айткан эмес. Убагында айткан эмес. Ошол бир убакыт ошол мэр болуп турат. Анан ушул мулдун эле суу кетпейт, суу токтобойт. Кичине шамал уруп калсам. Анан Фейгин деген УК Горлондос профессор бар. Анан бардым. Ушундай бир карап көрчү. Кыйналып кеттим. Анан барсам карап туруп эле муну операция кылыш керек. Азыр операционный даяр. Азыр жата калбайсыз, азыр эле соёюн дейт. Ойлой берем. Мисалы саат 12-де баргам. Обедтин убагында. Жумушта отурасың да. Анан обедтин болсоң кандай бир эртең кылбай десем, эртең деп жүрөсүңбү? Азыр деди. Ар ойлонуп, бери ойлонуп да, хорошо дедим да, обедти эч ким көрбөй калат, эч ким билбей калат дедим да. Хорошо деп операция кылды. Мен жатам да. Анан десем, анан түшүндүрүп берейин деп койду. Анан хорошо деп бүткөндөн кийин мына жерде мен бир ойлоп атам, бир катуу айланып кетпесе экен, ушуну Москвага жибереличи деп. Москвага жибереличи. Клиникага жибереличи деп. Хорошо деп Москвага жибердик. Анан жиберип тааныштарга айтып, тездеттик, анан бир 7-8 10 күн жетпей кайра келди. Ошондо Москвадан, ошол клиникадан рак деп чыкты да. Анан ойлой берем. Мэр болуп иштеп атат. Анан монун кагаз келди. Анан же баягы шоксуң да. Анан өлгөн ушул турбайбы деп уже өзүмчө эметип атам да, уже даярданып атам, кантип айтам, атама кантип айтам, үй бүлөгө кантип айтам. Дедим да, анан президентке мен кетейин. Болбой калды, мындай келди самалга. Германия барып келбейсиң dedi. Хорошо, Германияга барып келейин, барып кел, анан көрөлүк dedi да. Анан ошолтосуңарбы? Барып келейин десем, хорошо барып кел dedi. Анан ошо менен отпуск алдым. Уже баягы уже иш уже башка ойда эчтеке жок. Анан ишти акырын тапшырдым балдарга. Вице-мэрлерге дайындадым. Алар эч ким билбейт. Баягы мен отпускага Божумага барып келем деп акырын чыгып кеттим да, Германияга бардым. Германияга барып үй бүлөм менен алып бардым да, Мюнхенге бардык. Мюнхенден көрүп эле операция кылышты. Кылып, анализин, операцияны тазалап, тиши менен бир күндөй жаттым. Анан эртеси чыгып, анализ бүткүлө деп калды. Анан бир күн бүтүп жатып, анан анализ айтып калды. Анализ нормально экен. Бүттү, Кудай буйрса, жакшы болду. Эми только покой, учет, текшерип туруш керек. Жарым жылда бир келип текшерип туруш керек. Ошондон баягы жаңы кайра төрөлгөндөй болду. Эми ойлой берем, мен уже ошол жерге отуруп алып, мисалы 10 күн деген, 10 күн ичинде эмне деген ой гана кеткен жок. Балдарды кандай кылам? Кимге табыштайм? Менин балдарым ким багат? Атама табыштаймбы? Эми ойлой бердим, тиги жака кетип калгандан кийин баягы ызычуу башталат, тигинтет, минтет деп. Андай окуялар көп эле болбоду мисалы. Аялыңызга да айткан. Эч ким билбейт. Алар айтат, эмнеге келдик буяка деп. Сала берле, тигүү деп туруп, мен баягы тияка кетип калам акыр. Анан баягы сүйүнүп келсем, таң калат, сага эмне болду? Өңгөрөй жүрбөдүм белем. Нормально да ошол жерден сүйгөнүмө батпай, сүйүнчүмө батпай, ошол жерден Мюнхенден машина алдым. Арендага машина алдым. Машинага үй бүлөмдү салдым да, ошол менен Европа менен көздөй жүрө баштадым. Европага автосаякат. Эмне кылам? 10 күн беришкен да. 10 күн узат берген. Меники 2 күн өттү. Анан мен Кудай берсе лес алып алайын дедим. Негизи мэрдин жумушу бул дем алыш деген жок. Эртең менен 6-да жумуш. Эртең менен 6-да уже микрорайондо болуп, микрорайондо жөө басып келесиң мисалы. Түнкү 12:30-1-де үйгө кетесиң. Үй бүлөнү көрбөйсүң. Анан эми Кудай дедим да ошол жерден
үйлен сабындан койчу Европаны кыдырып чыгайынчы деп туруп атам. Европа, Брюссельге бардым, Лихтенштейнге бардым, андан ары Женевага, Луганага, андан ары Сан-Ремога, андан ары тиги Миланга кирип кеттим. Монте-Карлога бардым. Ушинтип кыдырып чыктым да. Анан баягы кетип баратасың да. Анан баягы курулушчугун койбойт. Мисалы, тротуар, мисалы, мына тротуарлар, мисалы, жолдун тротуары кандай болот? Жолго кошулганда, анан эгерде жол, мындай местность түз болбосо кандай кошулат? Мисалы, брусчатка менен ушулар жана бордюрлар. Анан ошолорду жакшы көрүп калган жерден леске токтойм. Карабайм, артта тиги машина тура, аварийканы күлчөп кетем да, баягы iPhone менен барып, iPhone менен видео тартып, видеого тартып мен түртүп, өзүм баягы тартып атканда, словесно өзүм айтам. Балдар, балдар, көрдүңөр, мына жерде, мына жерге брусчатка мынуга такалып атат. Мына жерге турбаны кылышыптыр. Көрдүңбү? Биз болсо башыбызды ортобуз, минтебиз, тигиндей деп туруп, ошентип бүт Европаны тартып кылга турбайсызбы? Бүт Европаны тартып, мына жерде туруп, аял. Койчу, эс алып атабыз го, жөн айтачы, эмнесин көрөсүң ушуну? Бала түшүнбөйт да. Мен түшүнөм. Анан мына ошентип мен ойлойм, ошентип сүйүш керек шаарды. Туурабы? Ошону алып келип алып туруп, сүрөткө чыгарып, фильм кылып, сүрөткө чыгарып туруп, ар бирөөнүн колуна берем. Мына жер, мына мындай болсун, мына мындай болбосо көзүм чукуйт. Деп туруп, ошентип жасай баштаганбыз. Мына ошол окуяны, мына биринчи жолу мен элге айтып атам. Ошол ар жакка барып, кайра келген. Анан ошол карабай туруп, ошол Европада эс алып жүрсөм да, ошол миңдеген сүрөт, миңдеген ошол видеолорду алып кетип шаарга бердим балдарга. Чындыгында бул адамдын жүрөгүнө жетип турган сөздүн жүрөгүңүздүн түпкүрүндө жаткан окуяны айтып бердиңиз. Менимче бул абдан муну көп эле адам жасай бербейт. Нариман мырза, эл арасында бул ачык чындыкта мен азыр бир аз оюм сизге деген оюм өзгөрө баштады. Жакшы жагынан. Себеби адам менен сүйлөшпөй туруп, сыртынан тоңгучкан убакта жашап атпайсызбы азыр? Өзүн адамды укпай туруп, сүйлөшпөй туруп эле анан кимге эмне десе ошондой. Акыркы убакта сизди балдарыңызга тиешелүү, өзүңүздүн жеке мүлкүңүзгө тиешелүү мүлктөрүңүзгө мамлекеттин эсени алалы дегендей чечимдер чыгарып ушундай соттошуп атканыңызды билебиз да. Анан көпчүлүк элдин арасында, көпчүлүк деп айтпайм, бирок элдин арасында рас кылат. Мэр болуп жүргөндө, темир жолунда башкарып жүргөндө, ошо бийликте жүргөндө элдин канын соруп, коррупциялык жол менен топтогон байлыгы болуш керек деген ойлор да бар да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, бирок кандай болгондо дагы биз демократиялык мамлекеттин негизги принциптеринин бири жеке менчикке кол тийбестик болуш керек болчу. Буну саясат катары айтсаңыз, саясатчы катары. Экинчи, чын эле коррупциялык жолдон иштегенсизби? Сиз азыр айтып отурганыңызга караганда менимче сиз алгандан бергениңиз көбүрөөк болуп атат да. Ошону өз өзүңүз менен айтсаңыз. Мындай да жанагы өткен азаттыкта да ошол жерде журналисттер айтып атат, тиги ушундай Назгүл кызыңыз ушул Нарымбаевга пара берип, анан кармалган деп. Анан мен ошол жерде айттым, Гүлзат, менин кызым кармалган жок, менин кызым Нарымбаев карматты. Наоборот, ошол кызым арыз жазып, ушул Нарымбаев $200,000 менден сурап атат. $200,000 мен мынурекин сурасам, бул Нарымбаевга мен билем бул президент дайындаган. Муну карап кой, законно болсун деп. Мисалы, жолуса Нарымбаев киришмей эмес бул жергечи. Эч башы бар экен аны киришкендечи. Анан мен мисалы кызым Нарымбаев таап албайм, Нарымбаев менен Турганбек ошол кезде жогорку соттун орун басары ошол кызымды таап алышып, өзүлөрү звонок этип келип, сен кирип көрчү, жогорку соттун жөнөкөй мисалы адам жогорку соттун орун басарына кире аласың, төрагасынын орун басарына. Кирбейсиң.
А бегесте атасы түрмөдө саясий куугунтук болуп түрмөдө жатканда сенин кызың кабинетине алып келип киргизишип сүйлөшөт. Нарымбаев айтты да, кызым эртең менен чалса, Нарымбаев саат 4-тө чакырып алып атат. Администрация жетекчисине, мисалы. Анан эми ошондой көп мындай коомчулукта туура эмес сөздөр кетип атат. Албетте биздин кыргыз элибиз бай адамды жакшы көрбөйт. Жеке эле кыргыз эл эмес, бул дүйнөлүк практика, мисалы бай адамды жакшы көрбөйт. Бирок бүгүн ошол Тулеевди туугандарын имуществосун алып атса, бир законго таянбай туруп, бир законго таянбай туруп, менин бала бакырам, менин бир туугандарым башка иш кылып жүргөн иш, мисалы башка иш кылып, менин агам, мисалы, жана башка туугандарымды булар бирдемесин алыш үчүн айып коюш керек. Туурабы? Айыптап туруп, же соттош керек, же ошону доказать этиш керек. Муну иш, муну автобустун урдаган акчасы менен алынган деп. А бул автобустун иши булар мага 2008-жылы айып коюп атат. А бул алынган оокат 2008-ге чейин алынып атпайбы? Ана кандай берип атат? Мисалычы, туурабы? Бул бир бүгүнкү кылып аткан соттор, мисалы, ошол эле мына мен Токбаевга кайрылып кетет элем. Ошол эле мен бүгүн мына Сапар Исаковго көчөгүнүн жетекчи, администрация жетекчиси. Ошол эле Ленинский соттун Сейдахматовго айтып кетип. Бүгүн ушуну чечпесек, туура чечпесек, эртеңки күнү урматтуу Токбаева, Сейдахматова жана башкалар ушунун артында тургандар эртеңки күнү ушу мегаком менен соттолгондорду соттошот. Анткени бүгүн силердин колуңар менен бирөөлөр рейдерский захват кылып атат. Булардын колдору менен. Эртеңки күнү булар мына мен атайын мына Азаттыктан да айттым, мына силердин каналыңардан да айтып кетип атам. Бул таракта калат. Муну мен айтып аткан баары кийин как свидетельские показания болуп кетет. Анткени мен алдарды айтып атам. Алтындарым, приговордо жок конфискация деген. Бирок тилекке каршы силер ошого барып атасыңар. Мен сиздерге кат жазсам, силер дежурный кылып туруп эле кайра айдап атасыңар. Ошонун баары кийин силерге өзүңөргө тиет. Ошон үчүн кылып аткан ишин бир ойлонсо, дагы бир ойлон. Кой, эртеңки күнү эмне болот? Анткени тарых 5-10 жылда алмаштырылып турат. Мына бүгүнкү мен айтып аткан баары ушул кийин ушул эр азаматтарына баштарына жетет. Ошон өзлөрүнүн туугандарына жетет. Ана мен да айтып коет элем да. Алмаз Шаршеновичке, Алмаз Шаршенович, сиз мени жакшы тааныйсыз. Мен билем, балким сизге жанагы алдындагы жанагы жигиттериңиз жеткирбей атат. Бирок мен таң калам да, тиги бир жерде Пакистанда бир самолет жарылып кетсе, жиберет экенсиз соболезнование деп. Ушул жерде мени ушул башым чыккан кыргыздын жигитин бир туугандардын бала бакырасын муну бүгүн ушундай рейдерский захват кылып атса, сиз унчукпай отурасыз. Алмаз Шаршенович, сизде бала бакыра бар. Мисалы, Рустам. Алмаз Шаршенович, сизде биринчи семья болгон, меникиндей. Ошолорун да ойлонуңуз. Мына мен кылган эмени кийин ошолор да кылышат. Ошон үчүн ушул муну эки бир мыйзамсыз кылбаган ишти токтотолуп, муну мыйзамсыз кылынып атат. Албетте сизге жеткирип барат. Муну эки законный деп, бул законный эмес. Сиз 5 колдой билесиз, бул законный эмес. Анткени бүгүнкү кылып аткан бул таракта болгон эмес, бул нонсенс. Ошон үчүн дагы сизге кайрылып кетет элем. Муну сотторуңузду бирөөс оңдоңуз. Соттордун баары сизге карап атат. А үйдөн көк үйдөн звонок болмоюнча, а үй менен көк үй менен чечишмейинче бул вопрос чечилбейт деп. Анан бирөө сизге айтып кетейин. Ушул кетердин алдыңызда ушул мен да бала бакырам, мен да апам, мына апама келип дүкүлдеп чык деп, повесткаларын берип чык деп сотко беришип, булар итаберин чыгарып атат. Ошол апам мына кетем деп турат. Ошонун каргышына тийбей, Алмаз Шаршенович ушуну калыстык менен чечип коелук. Жолбосо эртеңки күнү чатак болот. Ушул сизге жетиш үчүн бирөөнөн бирөө кан чыгып же бирдеме болуп кетиш керекпи? Андай мен ойлойм, андайга барбайсыз.
Ошон үчүн эгерде сиз ойлоп атасыз, эл муна СДПК жаныңызда иштеп аткандар ойлоп атса керек, сиздин алардын президент, алардык деле эмессиз. Сиз кыргыз эл жана менин да президентсиз кеткенге чейин. Ошон үчүн менин да үй бүлөмдү карап коюңуз, менин да бир туугандарымды карап коюңуз. Булардын эч кандай бул ишке тиешеси жок. Туура айтасыз. Президент, өлкө башчысы ошол мамлекетте жашаган ар бир адамдын бай кедейине карабай, статусуна карабай, ошол кишинин жарандык укуктарын коргоого гаранция турган киши да. Анан коррупцияга деп. Эгерде урматтуу кыргыз эл, Бишкек шаарынын тургундары, эгерде Нариман коррупцияга батса, ошол эле тиги түштүк магистраль акчага салынбайт беле, бекерге салынбайт. Ошол эле мынабеки азыр Рустам өзүң айтып кеттиң, жанагы сүй паркы, ошол бекер акчага салынган. Ошол эле муну Ала Тоо аянтыбыз ошол бекер акчага келген. Ошол эле эмес, Рустам сага айтып коеюн, ушул жерде биз бизнесмен бар. Мисалы, бүт келген бийликтер менен келсе, бийлик келсе, чай тыпырын бере коюп, бирген болгон дейт да, налог төлөбөйт. Мисалы, ошону убагында, ошол түнкү мына айтып коеюн, ошол көп свидетелдери бар. Түнкү 1,5 $1 миллион алып кетирген. Мына эгерде ошону мен алсам, бүгүн Өмүрбек Черкешевдей болуп, мен да может быть отурмакмын. Түлек мында $1 миллион жатка алганда. Ошол $1 миллион алып келгенде, муну мен албайм, муну мен бердим дегенде койланайын десем, шаарга таштап кеттим дегенде ошол көзүнчө ошол мени тазалык деп, тазалыктан акча урдады деп айтып айып кылышты. Ошол тазалыкка ошол акчадан $300 000 тазалыкка берип туруп 15 саттырган, сатып алып келген. Мындан тышкары ошол эле Баканбаев деп атпайсыңбы? Ошол акчасын Баканбаев менен жогорку кеңештеги жана асфальттаткан 300 000. Ошол 300 000 Бишкек мэриясы тарыхтан бери өзүнүн бакыш машина, жанагы автобуста жүргөн служебный машинелери Волга экен, эски Волга экен. Ошол 300 000 мен машина берейин, жеңил машина Hyundai деп туруп, 27-30 Hyundai алып келип тапшырып берди. Мына, эгерде мен коррупционер болсом, эгерде мен ал жуткул болсом, мен ошол кезде эле Татынакай жанагы мэрдин ставкасын алып, айына $300 000 алып чөнтөгүмө салып отуруп кетпелем. Ошол түнкү 1,5 мисалы $1 миллион алып келген чөнтөгүмө салып отуруп кетпелем. Ошол эле мисалы 600 автобусту мисалы бекер келди, ошол 600 автобусту жекече ишкананы башкачалап, башка мэрлер жеке ишкана ачып алып туруп, мисалы ошого коюп алып туруп, шаардан бизнес кылбайт белем. Ошол эле темир жол токтоп турганда, мисалы 2 жылдын ичинде 2 заводдун оборудованиясы бекер келди. Ошол 2 заводду частный завод кылып туруп, ошол темир жолдун вагондорун ремонттоп ошол жерден бизнес кылбайт белем. Ошол эле вагондорду мисалы темир жолго алып келбей, частный фирмага алып келип отуруп, ошол менен бизнес кылбайт белем мисалы. Туурабы? Анан ошондой жакта да билиш керек да, Рустам. Менимче сиз сөзүңүздүн арасында бир жакшы сөз айттыңыз, баарын тарых өзүнүн ордуна коет. Келген кезектерине тезектеген бар деп. Чындык эйлет, бирок сынбайт деген. Эми ушул ушундай бир жеке үй бүлөңүзгө тиешелүү болгон татаал бир түшүнүксүз чечилбей аткан жумуштар менен жүрүп, анан жана апам оруп атат деп атасыз, ошондой иштер менен жүрүп, бизге убактыңызды бөлүп, убакыт таап келип, өзүңүздүн оюңуздагы дилиңизде жүргөн ойлоруңуз менен, ички дүйнөңүз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдирип, бул сүйлөшкөн сөздөрүбүз акыркы болбойт деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат.